karantinde postada turgan bizim azamattарға керектүү, ең керектүү. Мына азыр кийим-кечек алып келинди. Жалпы ушул Кыргыз Республикасы жоопкерчилик депутаты Сулайман тарабынан Алтынбек байке алып келген кийимдер келди, спец формалар өзү кийип берди байке. Эми бүгүн баары керектүү жерлерге таратылат. Жана постто турган сотрудниктерге жана эмелерде турушат го. Өзгөчө абалда постто турган милициянын сотрудниктерине, постто турган пограничный службанын сотрудниктерине, МЧСнин, ошол жерде турган жана врачтардын сотрудниктерине бүт ушулар таратылат. Жанагы изоляционный, жанагы химический заводдордогу спецодежда ушундай, именно ушундай убакытка даярдалган. Сатуандар өзүңөр көрдүңөр да. 3 КАМАЗ. Байкеге чоң рахмет. Азыр менчиктер уже башташты. Интернетибиздин күчү, кубаты жетпейт деген сөз болуп атат азыр. Ушул боюнча өкмөттүн жообу кандай, даярдыгы кандай? Ошол эле мезгилде азыр менчик мектептер мугалимдери мектепке барып пропуск ала албай атат экен. Азыр мага звонок этип айтып атышат, пропуск бербей атышат. Мугалимдери барып окуучуларды онлайн сабак алып, ошол камсыз калганда өзүнүн мектебине жете албай атат экен. Ушул жактары кандай болот? Интернет боюнча камсыз Ахнет, башка телеком ушулардын нагрузкалары жетеби? Мына бул жерде вице-премьер Асран дейт турат, ушул жооп берип койсунчу ушуга бир так. Кандай бул боюнча иштер жүрүп атат? Рахмат. Мен баяндамачыга кайрылат элем да суроо менен. Мына буга чейин Жанар Акаев мурда айтып өттү. Андан кийин мына Аалы мурда да ошол эле маселе менен чыгып сүйлөдү. Биз ачык айкын маалымат деген абдан жакшы пункту эмнеге алып салып атабыз? Мен убактымды карап койдуңуз, урматтуу төрага. Садык Шер мырза, мына ал жерде 29 пунктта жазылып турат. Коомчулуктук калкты аныкталган так, толук жана ачык айкын маалыматтар менен камсыздалсын деген пункт бар. Рахмат. Бирок анда мага айтсаңыз, мына өкмөт отурат бул жерде. Урматтуу өкмөт, эмне үчүн журналисттер ошол тизмеге кирбей калган? Эмне үчүн бир эле мамлекеттик үчүн мына жеке менчик маалымат кызматтарынын журналисттерине азыр чектөө бар? Эмне үчүн? Башынан мындай чечим кабыл алынганда болушунча элдин жүрүш турушун кыскартуу максатында минимуммен ушу уруксат берилген тармактар болгон. Азыр болсо жанагы менчик массалык маалымат каражаттарынын кайрылуусу азыр комендатура менен каралып атат. Жок, эми сиз кандай ойлойсуз? Мисалы BBC-дагы менчик маалымат каражаты да CNN болобу, ABC болобу, аларды токтотпой эле ошол ачык айкын информацияда болгон үчүн биз Кытайда болгонун уктук да. Бүткүл дүйнө жүзү ачык айкын информация болгон үчүн күрөшүп жатат. Эмне үчүн дүйнө жүзүндө болгон практика Кыргызстанда болбош керек? Мага жооп берсеңиз. Азыр каралып атат бул кайрылуу. Комендатурада кайрылуу каралып атат. Силер билесиздерби? Аябагандай кандайдыр бир мурдун балта кеспей турган жака өтүп алдыңар. Бүгүн кээ бир биздин коллегалар жумушка жогорку кеңешке посттордон өткөзбөй коюптур. Жогорку кеңештин депутаттарын, урматтуу төрага, айланып келишти кээ бирөөлөрү. Силер жогорку кеңештин депутаттарынын укугун тепсендиге салып атасыңар да. Аны карап атабыз деп. Качан карап бүтөсүңөр силер? Эмне болгон ыкчам иш? Жумушуңар көп болуп атабы силердин?
Элдин баары үйүндө отурат. Сенин болгон жумушуңар ачык айкын мыкты иштеп беришиңер керек болгону. Ошону да так аткара албай атасыңар. Кичинекей пропуск жаза албай, бүгүн сорго жазып бердиңер. Фамилиясы жок анын дагы. Иштеш керек да. Рахмат. Дастан Арысбекович, урматтуу депутаттар, Эркин мырза, о токтомду карасаңар, бардык жерде услуга, деятельностьтер, торговлялар жазылган, бирок өндүрүш жок да, эмнегедир. Саладин Абдраевич, бизде чоң ири өндүрүштөр бар. Биз азыр 15 күн, 20 күн же 1 айдан кийин тагдырыбыз кандай эч ким билбейт. Эсибиз туппо баарын токтото берсек, ушундай абал менен. Анда биз эртең соцфонддун абалы кандай болот? Пенсиялар кандай болот? Эртең эле келет бүгүн. Ошон үчүн өкмөткө мен мындай сунуш катары айткым келет да, чоң өндүрүш мына Кумтөр, Иштанберди, Терексай, мына Асалова деген атат, 11 миллиард суу калды Токтогул КСинде. Азыр эртең эле ОЗУП келет. Кышка дайындык, жазгы, күзгү талалар деп жумуштар келет. Жазгы талалар жумуштар келет. Буларды кантип организовать этип атат өкмөт? Мына токтом токуп берели, болуптур. Запрет кылалы. А мисалы үчүн чоң өндүрүштөргө алардын мүмкүнчүлүгү бар. Өздөрү лаборатория койгонго, карантин кылганга, өзүнүн миңдеген жумушчуларын иштеткенге. Ага эмне үчүн бул жерден келип туруп өкмөт айтпайт? Кандай болот мисалы үчүн? Ошол эле өндүрүш, көмүр. Бүгүн миңдеген жумушчулар туруп калды. Биз баарын тупо токтотуп койдук. Ошолордун баарына кандай механизмдер иштеп атасыңар? Мына кантип алып келесиңер? 15 күн, 1 айдан кийин токтойт баары тең. Биз өздөрүнө карантин кыла тургандай кылып, вактовый метод менен өзүнө кирип иштей тургандай кылып иштетиш керек өндүрүштү. Миңдеген, 2 миңдеген жумушчулар турат жөн эле оорубай эле. Муну кандай кылабыз? Эртең мисалы үчүн кышында көмүр жок болсо кандай кылабыз? Бул жагын ким ойлоп атат? Чоң ири соодалар, ладно, алардын дагы мына Фрунзе, Глобуско окшогондор өздөрү лаборатория коюп, реактив коюп, текшерип, өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн мүмкүнчүлүгүн бериш керек чектебей. Чоң компаниялар, семзаводдор мына бу жерде туруп калгандар. Алардын өздөрүнө мүмкүнчүлүк бериш керек. Өздөрү сатып алабыз дегендер бар. Өздөрү карантин мойнуна карантинди алып. Рахмат. 10 секунд. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бул токтомду давайте мындай жакшы токтом кылып токуп берсек. Кээ эле берип калганда же сунуш кылганда эмес. Бүгүн ушундай кырда. Чоң рахмат. Үй ээси квартиранттарды көчөгө кууп чыкпасын деген. Ошого тыюу салып коелу, анткени алар киреше жок азыр. Көчөдө калат. Көчөгө чыкпагыла деп, бияктан милиция куйт, ал жактан кожоюну куйт. Андай Бишкек, Ош, Жалал Абад, ири шаарларда абдан көп да, мисалычы. Өтүнүч. Ошону өкмөт аткарсын анан. Рахмат. Негизи эле мамлекеттик кызматкерлердин бардык кылган эмгегин жокко чыгарган ушул мыйзамдын жоктугунан болуп атат да. Мына коронавирус менен жакшы күрөш болду, бирок жыйынтыгына келбегенин себеби да ошондой. Азыр сиз туура айттыңыз, министрдин орун басары. Мыйзам жок. Мына азыркы мыйзамда бүгүнкү күчүндө турган 287 мына статьяда бунда бир дагы штраф сала турган нерсе жок. Ошондуктан муну күчөтүш керек. Силер азыр жаман жери. Биз эмнен кабыл алганыбызды мониторго чыгарбастан кабыл алып атабыз да, мындай болбош керек. Не только биз, коомчулук билиш керек. Бул калайык калкка керек. Калайык калктын 99,99% муну колдоп, бар ушунда тартипте турат. 0,1% айынан биз баарыбыз кыйналып атабыз. Биз ошону тартипке чакырыш керек. Бирок сиздер окуп койгула. 5 мүнөт убакыт кетет. Азыр бизди бардык жерден көрүп атат. Эмне болгондо кайсы штрафтар болот деп. Бүгүнкүгө чейин норма жок болчу. Бүгүндөн баштап, мына бүгүн эле кол койдурсак президентке, түндө күчүнө кирсе эртеңден баштап мына штрафтар жүрүш керек. Биз түшүнүп атабыз, бул өтө оор болуп атат. Бирок кээ бирлери таркатып атпайбы? Бир адам 100 адам менен контакт кылып атат. 100 адам 1000 адам менен. 1000 адам миллиард сом зыян алып келип атат мамлекетке. Биз дагы 15 күн ушундай турсак, нанга акча таппай калабыз. Окуп койсун, урматтуу төрага. Ар бир статья боюнча информацияны так берет. Янан айтып койгунчу, маска жөнүндө суроо берип калбадыбы? Көчөдө маска тагынбай жүрсө кармап алып 3000 сом же 5000 сом штраф салынат деген сөздөр жүрүп атат да, ошого жооп берип коюңузчу. Бул боюнча ушул мыйзамда каралганбы? Ушул статья барбы, ушуда жокпу?
Биякта санитардык эпидемиологик эрежелерди бузуу жөнүндө бузуу боюнча жоопкерчилик каралып атат. Ошол санитардык эпидемиологик эрежелер бул өкмөттүн токтому менен бекитилет. Азыркы күндө маска кийбесең ошон үчүн жоопкерчилик каралат. Каралган жок. Өкмөттүн токтому менен каралган жок. Андай жок. Же мен түшүнбөй атам, же сиз түшүнбөй атасыз. Мен айтып атам, мына учуп келген адамдарга, же ооруган адамдарга, подозрение болгон адамдарга врачтар барып, жазып, сен үйдө, карантинде, же болбосо обсервацияда турушуң керек, ушуну сакташың керек, коомдук жайга, көчөгө чыкпашың керек деп кол койдуруп кеткенден ал көчөдө жорголоп башка областка өтүп кетип аткандарга кайсы штраф болот? Ошол жөнүндө айтып койсоңуз, эл да күтүп атат. Маселе ошондо болуп атат. Обсервацияда жатпай кетип калып атат. Карантинге турбай атат. Элге жугузуп атат. 15 күндөн кийин продукты жок болсо элге эмне деп жооп беребиз биз? Эл эртең көчөгө чыкса эмне дейбиз биз? Миллиондогон сомдорду 100 миңдеген адамдардын эмгеги талаага кетип атат. Ошону күчөтүш керек деп атам мен. Сиз башка нерсени окуп атасыз.